Урматтуу мусулман бир тууган, тилекке каршы көптөгөн мусулмандар нимат дегенди курсагы тойгонун, үйүнүн жакшы ремонту бүткөнүн ушуну эле нимат деп ойлойт. Үйдү салып бүттүм, машинаны алдым, курсагым ток, кайгы жок. Ушул нимат дейт. Абу Дарда деген сахаба айтат: "Мен лам я'риф ни'маталлахи алейхи илля фи мат'ами ва машраби фaqad qalla ilmuhu." Абу Дарда деген сахаба айтат: "Кимде ким нимат деп, Аллах Таала тартуулаган бакыт деп бир гана тамак ашын билсе, анын илими жок, акылы жок адам" дейт. Нимат дегенди тамак ашта, ичимдикте гана билген адам, ал адамдын акылы жайында эмес. Аллах Таала "Иннал инсана ли раббихи лакanud" Adiyat suresi. "Innal insana li rabbih lakanud." Albatta insan Rabbisine nankör deydi. Albatta insan Rabbisine, jaratuvchisine lakanud degen söz jakşılıkta estemey, bir gana jamandыгын ayta berет. Başına jetken kemçiligi uşuncha. Урматтуу мусулман бир тууган, бир нерсе эсиме келип калды. Илгери биз устаздарды окуганда тамак ашыбызды берип, жатаканабызды берип, Кудай Таала рахмат кылсын, жаткан жери бейиштин бакчалардан болсун. Мисалы Молла Амстардамда Душанбеде мен 5-6 жыл окудум. Тамак да ошолордун эсебинен, жатакана да ошого эсебинен, сабакты да берет. Бир күн бир устаз ошондо бир баланы 15 жыл окутуптур. Тамак ашына карап, кийим кечесине карап, сабагына карап 15 жыл окугандан кийин бизде айтат: "Хатым кара" дейт. Хатым кылган илимди хатым кылды деген сөз устаздын батасын алып да. Устаз илимини берип бүткөндөн кийин балага батасын берип жатып, жаагына бир коюптур. Барып эми кызмат кыл, алган илимиңди башкага жеткиз деп. Бир канча жылдардан кийин баягы окуган бала бир шаардын казысы болуп калыптыр. Паланчы казы болду десе, анан каздамланы зиярат кылып устазга: "Устаз, паланчы шагиртиңиз казы болуптур, бир көрүп келели" деп, устаз 1-2 шагиртин алып казынын үйүнө келиптир. Казы жакшы устазын күтүп алып, конок кылып, анан устаз дагы үйдөн кетерде насаат айтып кетерде баягы каз дамыл айтатмыш. "Устаз" дептир. "Менин бир сурообум бар." "Не суроо?" десе. "Шу мен 15 жыл окуп батаңызды алып кетерде жагыма эмнеге урдуңуз эле" дептир. "Жагыма эмнеге бир чаптыңыз" десе, устаз айттыр: "Балам, 15 жыл тамак аш бердим, кийим кече бердим, илим бердим. Ошончо жакшылыкты сурабай бир жагыңа урганды сурайсыңбы" дептир. Бул сага сабак болсун. Адам баласы ушундай. Жакшылыкты ойлобойт, дайым жамандык деме кылат. Аллах Таала сага канча нематтарды тартуулады. Алланын берген көп нерселерге шүгүр кылбайсың дагы, башыңа кийин соодам кетпей калды, алып келген товарым өтпөй калды. Ден соолугуң чынго, Кудайга шүгүр. Жумасына 3 жолу барып жасалма бөйрөктө жаткан жоксуң го. Же жасалма кислород менен дем алган жоксуң го. "Иннал инсана ли раббихи лакanud." Албетте инсан Раббысына нанкөр де шүгүр кылбайт дейт.